конференциянын катышуучулары 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги, Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, Тышкы иштер министрлиги, Агартуу министрлиги, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту биргеликте Айтматов окуулары 2025 аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция өткөрдү. Аталган иш-чарага жергиликтүү жана чет өлкөлүк окумуштуулар, мамлекеттик ишмерлер, министрликтердин өкүлдөрү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекет катчысы да катышты. Ырыстуу экенбиз өткөн жылдын 28-жылында 12 декабрында бактыбызга Айтматов көрүлүп берген экен. Мына 20-жылында биздин маданий өсүш Айтматов ураанын астында өттү. Бул жагынан биз бактылуу экенбиз. 20-жылында маңдайыбызга Айтматов жаралып калган үчүн Айтматовдун эффектисин көрдүк. Айтматовдун таасири жалаң эле адабиятта эмес, сүрөт өнөрүндө, кино өнөрүндө, драматургияда, операда, балетте, керек болсо архитектурада да көрүндү. Менин тилегим 21-жылында мына ошондой бир көрүнүштү, ошондой бир кубулушту дагы бир кайталасак деген тилек. Форумда Айтматовдун мурасын изилдөөнүн азыркы абалы жана келечеги, Айтматов медиа мейкиндикте, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы мектепте жана жогорку окуу жайларда деген темаларда актуалдуу илимий багыттар талкууланды. Ошондой эле Айтматовдун Азербайжан, армян, башкыр, грузин, казак, орус, тажик, татар, түркмөн, өзбек жана башка тилдеринде жарыяланган сейрек кездешкен китеп көргөзмөлөрү да камтылган. Бириккен Улуттар уюму 21-кылымдагы адамзаттын 14 проблемасын атаганда, ошо 14-үнүн 8-өө Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында бар. Ошондуктан 2028-жылы Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык Ассамблеясынын чечими менен бүткүл дүйнө боюнча Айтматовдун 100 жылдыгы деп жарыялаш керек. Себеп ошол 10 чече турган проблемаларды Айтматов айтып жазып кеткен. Ал эмне? Бул экология, бул согуш жана тынчтык, бул энени сыйлоо, бул билим, бул табият, бул адамгерчилик маселелери, руханий кризис маселелери Айтматовдун чыгармаларында абдан кеңири чагылдырган. Айтматовдун чыгармаларын адамзат кайра окуп, аңдоо аркылуу биз кайра 21-жылда көп көйгөйлөргө көңүл бура алабыз. Конференциянын жүрүшүндө президент Садыр Жапаровдун Манас жана Айтматов аттуу китеби, Айтматовдун чыгармаларынын орус тилиндеги 12 томдук жыйнагы, Айтматовдун чыгармалары боюнча 5-11 класстар үчүн хрестоматия, кадам жана окуу басылмалары тарабынан массалык окурмандар үчүн чыгарылган жаңы китептерден бет ачары өттү. Айтматовдун эми чыгармачылыгы бул океан. Албетте бүгүнгө чейин да изилденип келген, мындан кийин да изилденет дегенде ар бир доор өзүнүн Айтматовун ачыш керек. Бүгүнкү күндө эмне маселе актуалдуу болуп жатат деген маселелерди. Ошол окуялардын тегерегинде Айтматовдун чыгармаларында терең философиялык маанилерди, анын чыгармачылыгында көркөм чыгармачылык маселелерин, социалдык проблемалар анын чыгармаларында козголгон. Эми Айтматовдун чыгармаларында көп маселелер козголгон. Жеке адамдын кызыкчылыгы менен коомдун кызыкчылыгынын дал келиши же карама каршы келиши, жеке адамдын менен жалпы адамзаттык баалуулуктардын ортосундагы гармония же дисгармония деген маселелер бар. Мына ушундай маселелер жөнүндө сөз болот. 12 декабрь Айтматовдун урматына Улуттук адабият күнү катары жарыяланган. Чыңгыз Айтматов аң сезимибизди руханий асылдуулукка сугарып, дүйнөлүк цивилизациянын маданий чөйрөсүн байытууга зор салымын кошкон кыргыздын улуу инсаны. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан адамзат турмуштагы эң баалуу байлыктарды таба алат. Айтматовдой адам үчүн бүгүнкүдөй форумдар байма-бай өткөрүлүп турушу керек жана анын чыгармалары ар дайым изилденип, талкууланган сайын жаңы ачылыштарды ачып келет. Белгилей кетсек, аталган форум 13 декабрда да уланат. Асель Сөркул кызы, Азамат Бакиров, Азия ТВ, Бишкек.